Балыкчы шаарынын тургуну Өмүрбек мырза быйыл мамлекеттен 100 000 сом алып, пластикалык терезе чыгарган чакан цехти ачкан. Аз убакытта эле натыйжасын берип, ишканасын кеңейтсем деп турат. Оанда пособие алчубуз 6 балага. Пособие алып, ал деле уже убакыт өткөн сайын жетпей деле калат экен. Балдар да чоңоюп экен. Ошо өз алдынча иш ача алды эле 100 000ге соцконтракт түзүп ошо жазылганбыз. Алганда углар эске алгам, пайка алгам. Майда шүтө да материалдар кошумча келген. Аракет кылыш керек да, анын баары эле өзү деле келе бербейт. Аракет кылыш керек. Заказ топтош керек дегенде. Клиент топтош керек. Качествону жакшы жасаш керек да, качество болсо клиент да көбөйөт дегенде. Тикмечиликке кызыккан Элмира айымга мамлекеттин бул көмөгү бир топ эле пайдасын тийгизип жатат дейт. Буга чейин ал 3 баласына 3600 сом жөлөк пул алып келсе, социалдык келишим аркылуу тигүү машиналарын алып, азыр жемишин бере баштаптыр. 2 машинка сатып алып, азыр швейный цехтер менен түз байланышып, крой алып, азыр иштеп атам. Азыркы учурда кирешебиз жакшы, 3600гө карабай. Кирешебиз 2 эсе 3 эсе көп чыгып келип атат буюрса. Президентибизге рахмат, ушу кайтарымсыз 100 000 сомду бергенине биз ошону менен бутубуздан турганга аракет кылып атабыз. Балыкчы шаарында быйыл 55 үй бүлө менен социалдык келишим түзүлүп, долбоор башталгандан ушул күнгө чейин жалпы 154 адамга жардам берилди. Ал эми учурда үй бүлөгө көмөк жөлөк пул калаадагы 477 балага берилип жатат. Тикмечиликке алышты, көбүнчө анан мал чарбасын алышты. Анан майда чүйдө соода, сатык, анан калгандар уже кызмат көрсөтүү болуп калды да. Мисалы самын чыгарган бизге жаңы кирди мында быйыл. Курут жасоо, пастила жасоо деген жаңы кирди да. Дуан аймагында өткөн жылы социалдык келишимдин негизинде аз камсыз болгон 794 үй бүлөгө жардам берилди. Ал эми быйыл дагы 1000ден ашык адам менен келишим түзүлүп, бүгүнкү күнгө чейин социалдык контракт алгандар 2231ге жетти. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.